Кыргызстандын өкүлдөрү Талибандын министри менен жолукту. Ооганстандын Талибан кыймылы курган өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки, Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Таалатбек Масадыков жана президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Жээнбек Кулубаев менен жолугушту. Бул тууралуу 23-сентябрда талиптер өкмөтүнүн маалымат катчысы Забиулла Мужахид Твиттерге жазды. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болгонун кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана президенттик администрация бул жолугушуу тууралуу комментарий бере элек. Өткөн шейшембиде Масадыков Азаттык радиосуна берген интервьюда Ооганстанда жаңы өкмөт куралганын, алар менен баары бир байланыш түзүүгө туура келерин айткан эле. Антпесе Ооганстан изоляцияда калып каларын кошумчалаган. Масадыков ошол эле маалда мындай мамиле Талибанды таануу дегенди түшүндүрбөйт деп белгилеген. Кыргызстанда тыюу салынган радикал кыймыл Ооганстан аймагынын басымдуу бөлүгүн жана 15-августта Кабулду өз көзөмөлүнө алып бийлигин орноткон. Алардын бийлигин дүйнөнүн бир да өлкөсү тааный элек. Булак Азаттык. Ар бирине отчет бербейбиз. Кумтөр депутаттардын сынына катуу жооп берди. Кумтөр Gold Company жетекчилиги жогорку кеңештин депутаттарынын билдирүүсүнө жооп берди. Таратылган маалыматта кээ бир саясатчылар, депутаттар жана социалдык тармактардагы диван эксперттери Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүн чоң талкууга алып жатканы жазылган. Алар ишкана тараткан маалыматка карама-каршы кээде агрессивдүү маанайдагы билдирүүлөр болуп жатат деп билдирген. Компаниянын маалымат кызматы Кумтөрдүн ишмердүүлүгү тууралуу маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда дээрлик күн сайын текст жана видео түрүндө толук маалымат берип жатканын кошумчалаган. Айрым саясатчылар менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү коомчулукка карандай калп жана туура эмес маалыматтарды таратуу менен упай топтоого ыңгайлуу болгон бул ысык тема аркылуу өздөрүнүн баа баркын көтөрүүгө аракет кылып жаткандай сезилүүдө. Кырдаалдын мындай өнүгүшү албетте Центара үчүн да, айрым кызыктар тараптар үчүн да пайдалуу. Депутаттар боюнча айтсак, баары айдан ачык түшүнүктүү. Алар ушундай популисттик билдирүүлөр менен арзан кадыр барк топтоп, эртеңки шайлоого даярданышууда деп айтылат билдирүүдө. Алар Кумтөр саясат эместигин, өндүрүш жана бул теманын өзгөчөлүгүн терең билбей туруп, ар кандай божомолдорду айта берүү кооптуу экенин эскерткен. Добуш топтоонун эң ыңгайлуу жана натыйжалуу жолу эл өкүлү катары жасаган ишиңердин жыйынтыгын элге айтып берүү деп жооп берген депутаттарга. Булак Назар Ньюс KG.